بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулмандар, бүгүн негизги бир маселени дагы карап көрсөк. Şu Ramazan ayında taravihке bir көңүл бурсак. Таравихтин негизги шарияттагы абалы. Негизинен таравихте адамдар ар кандай абалга бөлүнүп жатышат да. Бирөөлөр 20 рекет окуйбуз дейт. Бирөөлөр 11 рекет окуйбуз дейт. Тагыр айтканда 8 рекет, андан кийин 3 рекет витр. 20 рекет бул 20 рекет, андан 3 рекет витр. Иншалла биздин өтө турган негизги маселебиз таравих намазы 8 рекетпи же 20 рекетпи? Ошол жөнүндө өтөбүз. Биринчиден ошол 8 рекет жөнүндө биз карай турган болсок, Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын Бухаридеги, Муслимдеги хадиси. Бухаридин 1909 номерде хадис жана имам Муслимдин 738 номерде хадис. Бул хадисти Айша энебизден келет. Ал айтат: Пайгамбарыбыздын намазы Рамазанда кандай эле дегенде, факалат ма кана язиду фи Рамадан вала фи гайриhi ala 11 рак'a. Айша айтат: Рамазанда жана башка айларда пайгамбарыбыз 11 рекеттен ашык окуган эмес дейт. Мындайча айтканда 8 рекет таравих, анан кийин 3 рекет витр. Же 8 рекет тахаджуд, 3 рекет витр. Эми таравих менен тахаджудтун айырмасы балким бул таравих бул эс алып окуй турган намаз. Анын убактысы куптан намаздан кийин башталат. Тахаджуд бул уктап туруп, сегип калгандан кийин окуй турган намаз. Экөө тең түнкү намаз. Ал эми витр деген бул куптандан кийин да башталат жана витрдин акыркы намазы баамдатын таң атканга чейин, азанына чейин окуп калса болот. Мунун бардыгы тең түнкү намаздар. Эми келиңиздер ошол жөнүндө кененирээк бир маселе курсак. 20 рекет каяктан келди? 8 рекет жөнүндө биз билдик. Демек 8 рекет бул Пайгамбар алейхиссалату вассалам Рамазан айында дагы, башка айда дагы пайгамбарыбыз кечки намазын, түнкү намазын таравих дейбизби, тахаджуд дейбизби, кыямул лейл деп коет. Түнкү намаз. Аны пайгамбарыбыз 11 рекеттен ашырчу эмес дейт. Имам Малик өз Муатта деген китебинде 13 рекеттен ашырчу эмес дейт. Мындайча айтканда 10 рекет, 2 рекеттен тахаджуд окугандан кийин анан 3 рекет витр окуган. Келиңиздер ошол жөнүндө кененирээк бир маселе курсак. Бул жерде белгилүү алым Шейх Ибн Усеймин деген мындай деген өзүнүн сөзүн айтат. Бул маселедеги сөз дейт: кээ бир адамдар 20 рекет окула турган имам, мисалы мечитте 20 рекет окуса имам, кээ бир адамдар ошол имамдын артынан уйуйт дейт. Ал өзүнүн 8 рекетин гана окуйт дейт. Анан кийин витрди күтүп отурат дейт кээ бирлери. Негизинен дейт, вала юкмилу салату таравих мал имам. Бул адам имам менен намазын толук өтөгөн эмес дейт. Андыктан келиңиздер, бизде имамдар 8 рекет окутса таравихте, же 20 рекет окутса, кандай гана окуп жатсын, биз артынан уюп толугу менен бүтүргөнгө аракет кылыш керекпиз. Анткени бул негизинен итаат, негизинен ынтымак, негизинен береке. Бул шейх өзү Шарх Мумти деген китебинде айтат.
азыркы учурда дейт, ислам үммөтүндө ар кандай бир талаш тартыштар, келишпестиктер болуп жатат дейт. Жана ошол талаш тартыштын себебинен адамдардын жүрөктөрү бөлүнүп жатат дейт. Демек, бул үммөттөгү талаш тартыш негизинен сахабалардын доорунда деле болгон. Бирок сахабалардын доорундагы талаш тартыш алардын жүрөктөрүн ажыраткан эмес дейт. Жигиттерге айтарым дейт, алар ынтымакта болуш керек дейт. Бир жамаат болуш керек. Сыртынан дагы. Анткени лиянна лахум а'да ятараббасун. Анткени алардын душмандары бар дейт. Алар көз салып аңдып турушат дейт. Ошондуктан бул шейх ушундай бир насаатын айткан экен да. Биз бөлүнбөш керекпиз. Эгерде бизде имам 20 рекет окуп атсанда 20 рекет окуш керекпиз жогу. Эгерде имам 8 рекет окуса 8 рекет окуш керекпиз. Анан жок биз 8 рекет окуйбуз деп туруп, имам менен 8 рекет окуп туруп чыгып кетип жаткан адамдарды көрүп жатабыз. Эмне десең, мен сүннөткө амал кылатам дейт. Эмне сахабалар сүннөткө амал кылган жок беле? Иншалла, сахабалардын доорунда 20 рекет окуп аткан жөнүндө хадистерди, окуяларды айтабыз. Негизинен биз аша чаппаш керекпиз. Жана пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн жеткирбей коюп, четте калбаш керекпиз. Кээ бир жамаат булар гулу кылат, аша чаап кеткендер бар. Кээ бир жамаат пайгамбардын шарияттын сүннөтүнө амалдар жетпей калат. Зина кылса, мисалы арак ичсе муну капыр деп, намаз окубаса бул толугу менен мусулман деп, булар пайгамбардын сүннөтүнө амал жагынан жеткирбей коюшту. Тигилер аша чапты. Көрүңүздөр, биз ортосун карманыш керекпиз. Андыктан Шейх Усеймин айтат, кээ бир адамдар мындай деген сөз айтат дейт. Ашыкча болбойт. Сүннөттө келген 8 рекетпи, 8 рекет окуйбуз дегендер бар дейт. Эгерде ал сүннөттөгүн келген нерседен аша чаап кетсе, анда бул афим ва аас, бул күнөөкөр деп айтышат дейт. Булар аша чапкандар. Эгерде аны ким 8 рекеттен көп окуса, бул күнөөкөр десе, бул аша чапкандар. Шейх айтат, кантип ал күнөөкөр болсун? Кантип ал пайгамбарга баш ийбес болсун? Анткени түнкү намаз жөнүндө пайгамбарыбыз айткан, масна ва масна. Салатул лейл масна масна. Түнкү намаз 2 рекеттен дейт. Пайгамбар чектеген жок. Мен мына 11 рекет окудум, силер да 11 рекеттен аша чаап окуп ал деген жок. Пайгамбардын өзүнүн жекече сүннөтү ал 11 рекет окуган. Бирок сахабаларына, үммөтүнө жол ачып койду. 2 рекеттен каалаганча окуй берле, эгер таң атып кетет деп корксоңор, анда 1 рекет витрди окуй койгула деди. Пайгамбар демек чектебептир, биринчи маселе. Пайгамбардын айткан сөзү бар. Саллу кама раайтумуни усалли. Силер намаз окугула, мен кантип намаз окуганымды көргөнүңөрдөй, деп сахабалар айткан сөз бар. Анан ошол хадисте алар далил келтириши мүмкүн дейт. Жок, бул хадистин максаты пайгамбарыбыз мени көргөндө намаз окугула деген сөз майсы, намазы кандай кейипте окуп жатканын айтып жатат. Канча рекет деп саны жөнүндө чектеген жок. Мисалы, рүкүнү кандай кылдым, ошондой кылды. Сажданы кандай кылдым, ошондой кылды. Кыямда кандай турам, ошондой турла. Кейфияту сала, кейфият ада сала. Намазды кантип окуунун кейпин көргөзгөн максатта айткан пайгамбарыбыз. Деп Шейх Усеймин айтат. А керек болсо, биз эгерде пайгамбар кылгандын баардыгын жаза берсек, мисалы караңыздар,
Анда таравихты витрде эмнеге биз 3 рекет окутабыз? Витр жөнүндө пайгамбардын хадистери өтө көп. Мисалы, пайгамбар айтат, шам намазына окшоштурбагы дейт. Витрде. Анын түрү кандай? Анын түрү 2 рекет окуйт, салам берет, анан 1 рекет жалгыз витр окуйт. Витрден сөз майсы так намаз деген сөз. Биринчи жуп намаз окуйт 2 рекет. Андан 1 намазды ага так кылат. Экинчи түрү бул 3 рекетти так намаз окуйт. Экинчи рекетте мындайча айтканда тахиятка отурбай туруп 3 рекетти толук окуйт. Анан 3 рекетте тахиятка отурат. Биздин мазхабта бул витрде мисалы 3 рекет окуйбуз, анан экинчи рекетте тахиятка отурабыз. Анан кийин эмне десе, имам Абу Ханифа пайгамбардын хадисин далил келтирген. Бул жөнүндө дагы Ибн Рушд Бидаят Муштахид Нихаят Муктасид деген китебинде далилдап келет. Дагы витрлердин бир түрүн айтсак, 5 рекет бар. 5 рекетти экинчи рекетте дагы, 4-нчү рекетте дагы тахиятка отурбай, ташаххудка отурбай, салам бербей 5 рекет толук окуйсуң. Анан 5-нчи рекетте отурасың. Витрдин дагы түрү бар, 7 рекет дейт шейх. 7 рекет витр бар. 7 рекет кандай? 7 рекет витрди окуганда 6-нчы рекетте отурабыз. Тахиятка. Анан кийин дуаны окуйбуз. Анан кийин 7-нчы рекетке кайра отуруп туруп, тахиятты, салаватты баардыгын окуйбуз. Дуаны окуйбуз. 9 рекет витр бар. 9 рекетте деген окуй беребиз, анан 8-нчы рекетке жеткенде тахиятка отурабыз. Ошол жактан дуаны окуйбуз. Анан 9-нчы рекетке туруп, 9-нчы рекетте окуп туруп, тахият, салаватты, дуаны окуп туруп, анан салам беребиз. Анда ошонун баарын жасабайлыкпы? Эмнеге анда имам мен 3 рекетти гана окуп атабыз? Неге? Анткени бул жалпы адат. Таравихтин жалпы адаты. 3 рекет витр менен же 1 рекет витр менен бүтүрүү адаты. Ал эми имам жанакы пайгамбардан келген сүннет деп туруп 5 рекет витр окуп албасын, анткени эл түшүнбөйт аны. Көбүнчө эл түшүнбөйт, 7 рекет витр окуп атса жанакы. 9 рекет витр окуп атса, бир элдин баардыгы билет 3 рекет витрди. Анда имам эл билген витрди окусун. Демек, бул намаздын баардыгы эл үчүн, ынтымак үчүн, жамаат үчүн болуп жатат. Эми келиңиздер, мазхабтардан дагы далилдерди келтирсек, бир гана Шейх Хусеймин Ханбал мазхабындагы алымдын сөзү эмес, имам Ас-Саракси, биздеги Ханафи мазхабындагы белгилүү имам Ас-Саракси, бул өзгөндө жашаган, Мабсут деген китебинде 2-нчи том 145 бетинде айткан: "Фа иннаха 20 рак'a сивал витр индана." Биздин мазхабта таравих 20 рекет. Витрден сырткары дейт. Витр менен кошток, анда 23 рекет болуп калат. Ошондой эле Ибн Кудам айтат, имам Ахмад ибн Хамбал мазхабында белгилүү алым Ал-Мақдиси, ал айтат, биздин мазхабта фиха 20 рака, таравих 20 рекет дейт. Ханбал мазхабында да 20 рекет. Ошол пикирди дагы Каля ат-Таури, имам ат-Таури дагы айтты. Абу Ханифа да айтты, имам Шафии айтты. Бирок имам Маликтин мазхабында бул 36 рекет. Таравих 36 рекет болгон. Анан витрди 3 рекет кошсо 39 рекет. Имам Маликтин мазхабында 3 нерсе алардын амалынан келет. Биринчи 36 рекет таравих, 3 рекет менен 39 рекет. Анан кийин Муаттада хадис менен 13 рекет. 10 рекет таравих, анан 3 рекет витр, анан кийин 11 рекет.
Бұл жанакы 8 рекет таравих, анан 3 рекет битір. Мына қараңыздар, имам Маликтің мазхабында 20 рекеттен да көп. 36 рекет оқышқан алар. Жана Малики мазхаб азыркыга чейин 36 рекет окуйт. Неге? Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам чектеген жок. Момча гана рекет окугула деп. Ал эми Айша небестин хадисинде бул чектелүү эмес. Айша небестин хадисинде пайгамбарыбыздын өзүнүн адаты. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чарчап кыйналып тахажжудту окубай койгондо эртеси турганда казасын 12 рекет окуш дейт. Неге? 1 рекет кошуп. Жана ошондой эле бир далилдердин катарына биз мындай нерсени айтсак, Шейхул Ислам Ибн Таймия не дейт? Таравих намазы дейт. Кемазхаб Аби Ханифа, Абу Ханифан мазхабында, ва Шафи'i, имам Шафи'нин мазхабында, ва Ахмад 20 рак'a. Ахмадтын мазхабында бул 20 рекет дейт. Жумхур кемазхаб Малик 36. Имам Маликтики 36 рекет болгон дейт. Же 13, 13 рекет. Ау 11, же 11 рекет. Анткени бул жерде чектөө болгон эмес. Ошол үчүн имам Суюти айтат, 20 рекет бул сахабалар окуган дейт таравихти. Иншалла, эми сабакта биз ошол 20 рекет жөнүндө кимдер риваят кылган, ошол хадистер жөнүндө чогултуп айтып беребиз. Демек бүгүнкү сабагыбыз 20 рекет окуса имам, артынан уюш керек эмес. 8 рекет окуса дагы. Неге? Биз чектелип эки тарапка бөлүнбөш керекпиз. Бөлүнгөн сайын мусулмандардын күчү алы кетет. Биз имамдарыбыздын артынан кандай окуса ошондой окуйлук. Анткени пайгамбар айткан, жамаат менен бекем болгула, албетте жамаатта береке бар деген. Фа инна фил жамаати барака. Аллах субхану ва таала бизге терең түшүндүрсүн. Бирок бул маселеде Шейх Альбани 8 рекет бул сунна, 20 рекет бидат деген. Анан кийин кээ бир адамдар ошону сөзүн мындай катуу, ага кандай десем, катуу бир жар салып айткан адамдар бар да, Альбани деген бидат деген депчи. Жок, Альбани айткан жок да, күнөөкөр ким 20 рекет окуса. Бул пайгамбарга баш ийбес адам деген жок. Бул алым иштихат кылды. Бул алым карады, өзүнүн пикирин айтты. 8 рекет деген бул хадис сахих деди Бухари, Муслимде. Демек сахих хадиске калган хадистер алсыз болгондуктан алар суннат болуп эсептелбейт деп бул алым айтты. Бирок биз айтабыз, эң туурасы Шейх Ибн Усаймин, Шейх Фаузан айтор, бардык алымдар Лежна Даимияда фатвасын чыгарган, 20 рекет бул дагы сунна деген. Мынаки 3 мазхаб 20 рекет окуйт. Шафи мазхабы, Ханафи мазхабы, Ханбали мазхабы. Керек болсо Шейхул Ислам Ибн Таймия, анын медресеси, Ибн Кайым. Демек 20 рекет деген бул ошондон далилдер, мунуку дагы күчтүү. Ошон үчүн биз бул жерде бөлүнүүгө жол салынбаш керек. Неге? Анткени бул жерде исламдын негизги маселесине кармашып жаткан жок. Мисалы, багымдатты канча рекет окуйбуз? Мисалы, Шейх Альбани багымдатты 3 рекет окуйбуз десе, анда бул чоң адашкан болот. Эч ким бул жерде бөлүнүү болбойт. Ал эми иштихади маселе бул нафил маселеси. Анткени таравих бул түнкү намаз, бул минан навафил, бул сүннөт, кошумча чырайлуу амалдардын бир түрү. Бул фарз амалдарга кирбейт. Өз ыктыяры менен кылына турган амалдар. Ал жерде ар тарап өзүнүн иштихадын кылат.
Малики мазхаб 36 рекет окуйт. Биз аларды бидат кылды деп айткан жокпуз. Андыктан Шейх Альбанин сөзү, бул адам, бул муштахид, мухаддис, чоң алым. Андыктан ар бир адамдын катасы бар. Ар бир адамдын өзүнүн пикири бар. Ошондуктан биз бул маселени терең түшүнгөнгө Аллах Таала бизге насип кылсын. Иншалла эмки сабакта биз 20 рекетти хадистерди кененирээк карап кетебиз. Аллах Таала бардыбызга береке берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.